Assalamu alaikum. Жалпы салам барыңыздарга. Бүгүнкү видеобуз мына фундамент боюнча да азыр күз келип бар эле көбү фундамент куйдуруп алсак экен деп жаткан учурлар. Мен да ошолордун бири болуп, ар кайсы бригада менен сүйлөшүп атып, анан кийин бир бригаданы тандап, бааларыбыз келип, анан кийин ушул фундамент куюлду. Бул фундаментти достор 4 күндө куюп бүтүп коюшту. Башка бригадалар менен да сүйлөшсөм, ар кимиз ар кандай бааны айтты. Конечно, потолокту айткандар да болду да. Анан кийин бул жерде реальный сумма чыккан үчүн мен ушул бригадаларга сүйлөшүп, ушуларга куйдурдум. Иштөө процессинде тарттым. Что кийинки куйдурам дегендерге мындай вопрос туудурбас үчүн булар кандай кылып иштешет, кандай цемент куюшат, кандай опаловка коюшуп, кандай кылышат да. Сиздер эчтеке кылбайт экенсиздер, только сүйлөшөсүздөр, куун чыгарасыздар, баазын сүйлөшүп алып гана ошол акчаңыздарды берип, жөн гана карап турасыздар. Алар бүт ишти калган өзүлөрү кылышат. Арматурасын алып келишет, токушат, коюшат, кайра бүткөндөн кийин баарын өзүлөрү чечип, өзүлөрү алып кетет да. Ушул жагы мага аябай жакты. Эмесе иш процессин көрөлү. Ылдыйга подушкасы куюлду. Эми эртең корейский опаловкалар келет дагы, арматуралар токулуп тетиги жекте турат. Ошолор салынып, анан бийиктиги 80 болуп куюлат. Так. Бүгүн погода жакшы. Анан азыр корейский опаловкалар уже келди. Опаловканын мындай шаң-шөкөттөрү көп болот экен. Шөйүндө бүтүрөйүн деп коюшту. Булар баягы бир жеке үй отурбай эле өзүлөрүнө ылайыктап мындай ташып кое беришет экен. Опаловкалар коюлуп атат азыр. Ушундай болуп атат иштер. Так, биринчи арматура коюлду. Дагы опаловкалар келди. Так, бир күн кечке коюшту да. Оңой эмес экен бул деле. Опаловкалар коюлуп, диагоналы чыгып, бетонго даяр болду. Эми бетон алып келишет, анан куюшат. Так, мындай фундаментти куйганга помпосу менен келет экен. Saatına 8 milyon.
Bütün aylanıp atkandaşı. Ürgütü, tüpte koyma. Hazır taka birinci soyunun armaturan buğum ketodu. İkinci mikser geliyordu. Birincisi bitti, ikincisini yazıyordu. 12 tonnadan salam barara. Bugün apalavkаны чечүү иштери жүрүп атат. Да, ошондо достор, меники мына фундамент ушулардын баарын узундугун эзептейт. Эзептегенде 68 метр болду. Подушкасын коюшту. Подушкасын 12 куб кетти. Андан кийин үстүнө 22 куб кетти. Ошо менен ушул фундамент 350 миң сомго айланды. Башкалар менен эзептесем буну 500 миңге, 450 миңге чыгарып жүрүшкөн. А бул бригада четко ясно эзептешип эле ana ушундай кылып туруп баарын куюп берип кетишти. 4 күндө бүттү. Ошон үчүн сиздерге дагы эсли куйдурам десеңиздер, номерин жазып коем, куйдуруп жакшынакай кылып алыңыздар. Кийинки процесстер кандай кылабыз, кирпичтер эмелери аны дагы видеого салабыз.